Үстүздөгү жылдын 4-октябрында өтүлө турган шайлоого аттанган Кыргызстан саясий партиясы акыркы убакта коомдо талкууга алынганы баарыбызга эле маалым болгон. Тактап айтсак, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы 24 август күнү кечки саат 18:00 шайлоого аттанган саясий партиялардын каттоосун токтотушу керек эле. Ал эми Кыргызстан саясий партиясы өз талапкерлеринин тизмесин жана керектелүүчү документтерди мөөнөтүнөн кечигип алып келди деген маалыматтын негизинде коомдогу жарандык активисттер шайлоого аттанган башка саясий партиялардын өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясына нааразычылыгын билдирди. БШК чыксын! БШК чыксын! Бул жерде бир эле суроо. Кайсы партия экенин бизге маанилүү эмес. Бирок бул жерде ар бир партия келип документтерин тапшырганда дээрлик 30-40 мүнөт 1 саатка чейин убакыт кетет. Анткени талапкерлердин саны 100-150ге чейин жетет. Анын ар бирин карап чыгыш керек. Биз азыр бул жерде Борбордук шайлоо комиссиясы стратегиялык объект. Алардын киргени, канча убакытта документ тапшырганы мисалы. Бул видеокамерада баары тартылган. Эгерде көрсөтсө, бул коомчулук үчүн эң мындай ачык айкын адилеттүү шайлоо болушу ишенебиз. 24 август күнү кечкисин жарандык активисттер жана шайлоого аттанган башка партиялардын өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстан саясий партиясынын документтери өз убагында алынып келгенин, тапшырган мөөнөтүн видео көзөмөлдөгү видеосун көрсөтүүнү талап кылышкан. Кыргызстан, көргүлө. Вот он препятствует. Саат 18:02. Смотрим. Ал эми каттоо журналында Кыргызстан саясий партиясы керектелүүчү документтерди оңдолуп 17 саат 59 мүнөттө алынып келди деп жазылганын көрсө болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын мындай кадамга барганына нааразы болгон бир нече партиялардын өкүлдөрү президентке чейин кайрылып, Кыргызстан саясий партиясын шайлоодон четтетүүсүн талап кылышкан. 17:59 написано. Это. Бул деген немеге журналга мындай чийип жазгандагы болбойт да негизичи. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы 25 августтагы өзүнүн жыйынында Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесин каттоо үчүн документтерин кайтарып берүү жөнүндө чечим кабыл алганын маалымдаган. БШКнын мындай чечими партия тарабынан документтер мыйзамда берилгендей тартипте эмес жана тийиштүү эмес адам тарабынан берилгендигине байланыштуу экенин айтышты. Биздин конституциялык мыйзамда жазылган саясий партиянын кызыкчылыктарын, саясий партиянын баягы өкүлү болуп, атайын ыйгары муктуу өкүлү болуп, Борбор шайлоо комиссиясынын атайын чечими менен бекитилген субъект болот. Ошол субъект гана саясий партиянын берилген документтерин алганга, же болбосо аны жеткизип бергенге, же болбосо БШКдан документтерди кайра саясий партия менен байланыштырып тура турган бул субъект ыйгары муктуу өкүлү болот. Шайлоо иштери боюнча Абелдинова деген жаран Борбордук шайлоо комиссиясынан атайын өкүл болуп, ыйгары муктуу өкүл болуп каттоодон өткөн. Ошол жаран менен Борбор шайлоо комиссиясы документтерди алыш бериш кылышы мүмкүн. Ошонун негизинде тиешелүү адам алып келбегендиги үчүн Борбор шайлоо комиссиясы ал документтерди алуудан баш тартты. Ал эми мыйзамга көңүл бурсак, Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциясындагы 61 беренесинин негизинде талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү шайлоо күнүнө чейин 40 календардык күндөн кечиктирбестен жергиликтүү убакыт боюнча саат 18:00 чейин Борбордук шайлоо комиссиясына керектелүүчү документтерди тапшыруу керек дегенин билсек болот. Бүгүнкү күндө шайлоого аттанган Кыргызстан саясий партиясы мыйзам буздубу? Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан саясий партиясынын документтерин кайтарып берүү чечими туура кадамбы деген суроону саясий эксперт Марс Сариевке узаттык. Цирк деле жыйынтыкты чыгарбады, чын эле кечирээк болуп кетти. Анан формально юридикалык жагынан мыйзамды бузгандай болуп атат. Эми мындай да бул сотко кайрылса, мүмкүн компромисске келишет элитный группаларчы Кыргызстанда. Бирок мен ойлойм, Кыргызстан шайлоодо катышпай калса, анда 3 жылдан кийин президенттик шайлоо болгондо азыркы бийликке ылайыктуу конфигурация болот. Ошон үчүн мен ойлойм азыр
жыйынтыгы мындай чыгат да Кыргызстан катышпай калат. 25 август күнү Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Канат Исаев пресс-конференция уюштуруп, Борбордук шайлоо комиссиясына документтер өз убагында эле жеткизилгенинен маалымат берди. Борбор шайлоо комиссиясы биздин документтерди убагында берди, же убагында берген жок деп чечимине жараша, анан биз чара көрөбүз. Эгерде кандайдыр бир бизге ыңгайсыз бир чечим чыгара турган болсо, сөз түрдө биз аны юридикалык жол менен туралаганга аракет кылабыз. Ошондой эле Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын чыгарган чечимине кошулбаганын билгизип, бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобунун чечимине каршы Бишкектик административдик сотуна кайрылышып, 27 август күнү сот отуруму болуп өттү. Бул Кыргызстан партиясына эч кандай жеке кусаматчылыгыбыз жок. Бирок мыйзам баарына бирдей болсун деп чыктык. Бирдей болсун, олигархпы, акчаң көппү, акчаң азбы, ушундай бирдей болсун деп. Кыргызстан деген партияны билебиз, бул бийликтин эле партиясы. Бийликке эч качан оппозицияда болгон эмес, ушу бийликтин Шакинин эле партиясы, арак завод. Эми буларды ЦИК оюндан, ат чабыштан алдыбы? Болду, бул сотто алыш керек мунучу. Мен ойлойм, ушул ЦИК өзүнчө эле ушул бир эмесин мындай предупреждение берип эле токтотуп койгондо болбок эле ушунча. Бирок азыр караганда, азыркы ситуацияга караганда, мен ойлойм ушу сот кулай буюрса туура чечим кабыл алат. Биз баарын үмүттөнүп турабыз баардык бияка келип. Мен оюмча биздин суд кулай кылса туура чечим кабыл алат. Кыргызстан обязательно шайлоого катышат. Анан калса шайлоого катышып туруп да жеңишке жетет. Кыргызстан саясий партиясы Бишкектин административдик сотуна кайрылган арызынын бирин канаттандырган жок. Партиянын өкүлү Александр Мошин Борбордук шайлоо комиссиясы партиянын документин артка бериши туура эмес деп эсептеп, БШКнын чечимин жокко чыгаруу жана аталган партияны каттоого милдеттендирүүнү суранган. Ал эми сотту карап жаткан Чолпон Досмамбетова партияны каттоого алууну милдеттендирүү боюнча укугу жок экенин эскертип, бул талапты канаттандырган эмес. 5,5 сааттан ашык убакытка созулган сот отуруму Кыргызстан саясий партиясынын арызын канаттандырып, болотурчу шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк берди. Бүгүнкү күнү аталган чечимге жалпы массалык маалымат каражаттарды, бизди колдоп аткан жарандарды бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин укуктар толугу менен орундалды жана Кудай буйрса биз шайлоого катышып, Кудай буйрса элибиз үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн кызмат кылабыз. Эскерте кетсек, 7-чи чакырылыштын депутаттарын шайлоо 2020 жылдын 4 октябрына белгиленген. Бул шайлоого жалпы 17 партия ат салышууда. Ал эми ат салышкан саясий партиялардын үгүт иштери 4 сентябрда башталат.